Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо айтылуу акын чебер жазуучу Алы Токонбаевдин Акай мерген чыгармасы. Эгинчилик элдин негизги кесиби эмес, шамал менен бирге көчүп, мал менен оокат кылышат. Малсыздар телмирип, бай манаптарга коңшу, алардын бекер эмгектери менен алдагимдер карындарын чертишет, аларды мал катарында пайдаланышат. Колунда малы жок болсо да, Акай мерген өз оокаты менен өз алек. Анын оокаты, анын малы, аскаларды ээлеген тоо кейик, кулжа, бугу, маралдар болчу. Кеп ошол мерген жөнүндө. Бир күнү Акай мерген мөлтүргөн кара көз келинчегин чакырып, "Сен ок куя турган май сурап келчи", деди дагы кара мылтыктын майлыктарын чукулады. Өзү эритип алган коргошунун ары бери кармап, тойпоңдогон балдарын ойнотту. "Мен мындай атам, жок сен ата албайсың. Мен так мына, минтип атамын", деп мергендин мөмөдөй балдары кара мылтыктын сүмбөсү менен ойноп жатышты. Акайдын калдайган кара кисеси булгаары баштыгы менен ок чонтоюн алып, эки баласы өздөрүнчө ок, саадактуу киши сыяктанышты. Аны ары бери сүйрөп, алек челек болушту. Акай мерген ачкалыгына карабай, капарсыз ойноп жаткан балдарга карап отуруп, алдагандай терең окуяларды ойлоп кетти дагы эмнегедир бырс этип күлүп жиберди. "Майың менен мажыраң болгур", деп Акай мергендин аялы ачууланып кирди. Май сураймын деп ар кимден тил укканын айтып, ыза болгон түр менен Акай мергенге ачууланды. Акай мерген акырын гана ийининен тынып улутунду дагы. "Жокчулук уят эмес, байлык мурат эмес. Анын эмнесине капа болосуң?" деп сүрдүү, өткүр кара көз менен аялына бир карап, кайтаны эркелете баштады. Бирок өзүнүн капа болгонун билдирбей, жаркылдап күлүп да жиберди. Акай мерген балдарынын ойноп жаткан ок чонтоюн булгаары ок салуучу баштыгын алып, көңүлсүз гана ары бери кылдыратып чайкады. Балдары мергенден ок издегенине адатынча кубанышты. "Кийиктин оң чүкөсүн өзүм алам", деп улуу баласы жок чүкөнү ээлей баштады. "Байкем мага берет", деп кичүүсү жер чыктуу тулубундагы чүкөсүнө карай жүгүрдү. Акай кара баранды эски мылтыгынын ийинин асынды дагы үйдөн чыкты. Борсоңдогон чоңураак баласы ары бери жүгүрүп кубана баштады. Беркиси "Байке, эмне атып келесиң?" деди. Сымбаттуу орто боюна кара баран кеп койгондой келише калды. Өзүнө маалым узун кырдын кызыл арсактарын аралап, корумдарды көмүрдөй тебелей баштады. Бирок текелер жолуккан жок. Кыйды болгон бугулар күмүш ала бакан сыяктуу каркайган мүйөздөрүн көтөрүп, суу боюндагы караган жерди аралап да кетишти. Алгыр бүркүттөй талпынган Акай огунун жалгыздыгына кейип бара жаткан бугуларды тиктегенден тиктеди. "Бул огум сая кетсе кантем? Жаш балдарым ачкачылыктан мурун жылдыздары түшүп жаман болот го. Ай карасан атай, чүкөдөй май берсе, 5-6 ок куюп алат элем го", деп ичинен гана кейигенсиди. Мелтиреген кызыл асканын башына барды дагы кыраан бүркүтчө өйдө төмөн көз жиберип, сирепчилеп карай баштады. Ийниндеги баранын эски майлыгы менен дагы бир сүртүп, батып бараткан алтын нурлуу күнгө салып шыкаалады. Ок чонтойду жалгыз огун кармалап, мылтыгынын оозуна сала берейин дегенде, таштын жаракасында жаткан кызыл түлкү булактей түштү. Түлкүнүн кокусунан ыргып чыгышы Акай мергенди силт каратты. Салынып бара жаткан жалгыз огу колунан түшүп, кызыл асканын башынан төмөн карай кулады. Акай мерген өмүрүндө мындай кайгырган эмес. Ал аскадан ылдый кулаган огунун аркасынан кошо учуп түшкүсү келди. Көзү ымыр-чымыр болду. Жаш балдарынын күтүп отурганын көз алдына келтирип, андан бетер ичи жалындай баштады. Күйбөгөн жери күл болуп, маңдайынан чыпылдаган кара тер чыкты. Бирдемесин жоготкон киши бир жерди кайта-кайта чукуй берет эмеспи? Ошонун сыңарындай Акай мерген эки жагын кайта-кайта карады. Түшүп кеткен огун көрүп турса дагы, кылчактап айланасын карай берди. Кулаган ок кайдан табылсын? Айласы кеткен мерген ок чонтой киселерин чукулоодон башка эчтеме кыла алган жок. Коргошун түспөлдөнгөн калдайган көк асман Акай мергенге сыртын салгансып, мисирейген бойдон гана турду. Мергендин балдары сойгон кийиктин ичинен табылган окторду жыйнап, чүкөлөрүнө кыткыюшчу. Мерген эч болбосо ошондой октор табылсачы деп ойлоду. Талыкпай изденип жаткан мергендин жүрөгү эмнегедир тапка келген аттай жулкунду. Анын көзү жайнады.
бетинин эркинеттери чыйралгандай болду. Ал жанындай сүйгөн, мөлтүрөгөн, дөңгөлөк кара көздүү аялын, же тойпоңдогон эки бирдей балдарын кыса-кыса кучактап өпкүсү келди. Ал өзүнүн ойлогонундай кисесинен кылдыраган кургушун октун бирин тапкан эле. Анын кубанычы ошол, анын жүрөгүнө батпаган каны ички кубанычын сыртына карай шиледи. Ошентип киседен тапкан кылдыркан огуна эптеп, мылтыгын дүрмөттөп алды дагы ичинен шыбырап: "Жаздым атсам, мага шерт, жаңылыш дейсең, сага шерт" деп мылтыгы менен шерттешип, түнткө кирип узап кеткен бугуларды көздөп зымырай учту. Тоңкуган бугулар удургуган бойдон түнт токойдун аркы четиндеги аянтка барды. Адис болгон мерген алдагайдагы кызыл асканы айланып, сонодой учуп бугулардын алдынан чыкты. Өңүтүнө самагандай жетүүгө болбоду. Анын үстүнө майышкан окко толук ишене албады. Ошондуктан боор токтоп, жыландай сойлоп, араң бутага келтирди. Жыталып калган бугулар шоудой болуп, туура жака созулона баштады. Мерген шашкан бойдон тике тура калды. Бугулар ага силт карай бергенде кара барандын түтүнү уюлгуй түштү. 12 айры, мүйүзү 12 тараган бугу чалкасынан жыгылды. Арадан бир күн өттү. Байтиктин чакыртканына Акай мерген таң калган жок. Канкорго эмнеден жаздым экен деп өзүнүн жардамсыз жардылыгына кейиди да тим болду. Келген жигиттердин бири: "Туруштан эч пайда жок. Алдыма түшүп баскын" деди. "Мырзалар, Баатырдын жардыгына каршылык кылмак белем." "Макул" деп эшиктин алдындагы дөңдөн үйгө карай бурулду. "Мерген, үйгө кирбе. Баатырдын жардыгы андай эмес. Сен кандай жерде турасың? Ошол бойдон алып кетүүгө милдеттүүбүз" деди. Мерген ачуусуна чыдай албай тиштенип туруп, эмнегедир эрксизден күлүп жиберди дагы. "Курдаш, Баатырың карап турган жокко? Эрге сыпайыгерчилик, адептүүлүк жакшы. Жакшылык кылыңыз, үйгө кирип чыгайын" деп төмөнчүлүк менен өтүндү. "Сен акмак, айтканды укпайсыңбы? Карап турбагандыктан казынага, мүлккө кол салып, анын бугусун аттыңбы? Хандын буйругу эки эмес, ажалың менен ойногонуңду билесиңби?" деди жигиттердин бири. Мергендин ачуусу келе түштү. "Хан сыяктуу Баатырдын казынасы эл. Элге менин кылча зыяным жок. Казынага кол салгандарды менден эмес, өзүңөрдөн издегиле." Куурайды ат кылып минген эки баласы жарышкан бойдон келип атасына жабышты. Мерген адатынча эки көкүрөгүнө көтөрүп эркелетмекчи болгондо жигиттин бири: "Мен сага элчиге келгеним жок" деп ойноктогон боз ат менен Мергенди омуролоотуп, жигиттин башчысы жанындагыларга буйрук кылды: "Сүйрөткүлө, байлагыла." Жанындагы 3 жигит кулдук таксырдешип, аттарынан түшө калышып, Мергендин колун аркасына байлап, мойнуна кыл чылбырды сыйыртмак кылып, аттарына миништи. Мерген жардамсыздыгын билгендиктен эч кол кайырган жок. "Кол кайырбасам күнөөм жеңилирээк болор" деп түшүндү. Балдарынын чыркыраганын көргөндө Мерген кол кайырбаганына өкүндү. "Эч болбосо кармашып өлсөмчү" деп көзүнөн жалын чачыраткандай болду. "Желдеттер, силерде да бала бардыр. Биз желдет эмес, хан сыяктуу Баатырдын буйругун орундайбыз" дешти жана "Желдет андай эмес, мына мындай болот" деп камчыларын чыпылдатып, эңкилдеген бойдон сүйрөтүп жөнөштү. Мергендин аялы чырылдаган балдарга чыга калып, эринин сүйрөлүп бара жатканын көрдү дагы ыйлап жиберди. Байтик кең тигилген карагашка ыпча кемселчен, казылары салаңдаган бийлердин ортосунда 10 чакты жаздыктын аркасында жаткан эле. Үйүндөгү элдин канынан, кыйналган эмгегинен жыйналган дүйнөгө адамдын көзү уялат. Баш айы, шайы жууркандар 12 канат үйдүн 2 босогосуна чейин жыйылган. Алардын үстүндө кырка тизилген аппак мамык жаздыктар. Жабык бойлогон карышкыр түлкү сүлөөсүн суусар ичиктер. Күмүш ала бакандарга керме тартылып, тизилген арстан, жолборс, аюунун талпактары турат. Шайы төшөк, илбирс терилери чоң үйдүн ичине каршы териш салынган. Чоң арстанын териси оозундагы тиштери менен Байтиктин жаздыктарынын алдынан башын чыгарып жатат. Желдеттер Акай Мергенди эки жагынан сүйрөп келди дагы. "Аялдар, таксыр, буйругуңуз ордунда" дешти. Түрдүүсү түрдүү калыпта отурган бийлерге Мергендин кызыл ала болуп турушу эч кандай таасир кылган жок, ыржайып гана калышты. Байтик ыңгыранган бойдон: "Акылман бийлерим, касиеттүү байларым, мына бул куу шыйракка
жаза бериңиздер деди. Өкүм өзүңүз тараптан болсун Баатыр деп, оң жагында отурган кыйшык көз семиз киши обдулуп койду. Калгандары сөз ушул Баатыр деп чуулдай түшүштү. Байтек кыт-кыт күлүп буйрук кылды. Ушундайбы? Эмесе айылымдан бир киши калбай чогулсун. Кулдук таксыр деп жигиттердин бири шарт коюп эшикке чыкты. Сен куушуйраак мерген, күнөөңдү билесиңби деди Байтек. Баатыр, күнөөмдү билсем, тобосун кылбас белем. Сен Кудайдан коркосуңбу? Баатыр, Кудайдан мурун анын кулунан корком. Байтектин муруту тик турду. Кулунан деген сөз Байтектин сөөгүнө өтүп чучугуна жетти. Анткени Байтекти сындырууга аракет кылган башка элдин чоңдору Байтекти кул Байтек, сарт Байтек деп мыскылдашчу. Ошентип бул сөз Байтекти ок менен жүрөккө аткандай болду. Ызасынан кызарган Байтек мукактанып, ачуусу келип буулуга калды дагы. Алып кел, даярда деди. Бул сөз жигиттерине жат эмес, тааныш. Эмнени алып келерин, эмнени даярдашарын алар мурунтадан билишет. Ошондуктан дароо ит аякты алып келип, бирдеме куюп, эшиктеги Балтегин чакырды. Балтек кирип келип, ит аягын шалпылдатып кирди. Кана мерген, иттен энчиңди талашып ичкен деди Байтек. Жок Баатыр, мен бул ит эмес, адамдын иттери менен талашсам экен деди. Башка иттериң биз го деди баягы кыйшык көз. Сөзүңүз калуу менен чын деди мерген. Ичиргиле энчисин деди Байтек. Карап турган жигиттери ит аяк менен оозуна коюшту. Байтектин өз аялы көкөрдөн териден жасалган идишине арак куюп отурган эле. Байтек ошол жакты карап, мергенден ачуусу келгендир, ачууну ачуу басат. Мунукун даярдагыла деди. Бирок Байтектин айтканы арак эмес эле. Заарага чыланган уйдун чыласы ат аякка даяр болду. Мергенге суңгула деп дагы буйрду. Жилдеттер оозуна куюп буйрукту орундатышты. Тарт. Отургандар жабалактап эшикке чыгышты. Мерген жеңилденсин деди Байтек, шылдыңдагандай күлүп. Мергенди дамбалчаң кылып чечинтип, эки колун аркасына бек байлашты. Даярдап койгон чычырканакка алып барып, ырайымсыз жилдеттер Мергенди бөлөй башташты. Чычырканактын уу тикендери аз келгенсип, көк дал союл менен каршы-терши ургулап турушту. Анын чыңырган үнүн жазууга менин калемимдин күчү жетпейт. Эң мурун суудан чыккан балыктай чабалактап, андан кийин ар кайсы булчуңдары солкулдап барып, Мерген тымтырс болду. Эл баштарын төмөн салып, ындындар өчкөн эмедей болушту. Аянычтуу шыбыр менен Акай Мергендин күнөөсү эмне экен деп бири-биринен сурашты. Байтектин жөөкөрлөрү Мергендин туугандарынын малдарын бир жагынан кырып сое башташты. Үйлөрүн бычак менен тилгилеп, чамгарактарын кыйратып түшүрүштү. Элге таанылып чыккан айтылуу балык ооз акын кокусунан бул окуянын үстүнөн чыкты дагы чычырканакта бөлөнүп жаткан Мергенди көрүп, таксыр Мергендин айыбы эмне деп сурап, андан кийин үнсүз турган элге карады. Ырчым, бул итиң баламдын бугусун атып алыптыр деди Байтек. 10-11лерге келген эки баласы. Атаке, бугу меники беле? Ал жапан эмеспи деди. Эл ичиндеги эсилек бирөө көзүн жылжыйтып, ха-ха-ха, зордук бул, зордук деди. Байтектин бул ишине жинди да күлдү, деп эл катуу жийиркениш менен балык оозго карашты. Акын өзүнүн оозундагы сөзүнө качан болсо да толук эмеспи? Ал тайманбастан өзүнүн оюн айтып калды. Таксыр, коён жылкы чоң жутта жапайы кийиктерге бетеге жулуп берип бактыңыз беле деди. Байтек балык оозго акырая карады. Балык ооз аянычтуу сыпат менен элге жалдырай бурулду. Эл тилсиз гана чычырканакта жаткан Мергенге бурулуп, кайта жаачу булуттай түйүлгөн кабактары менен Байтекке акырая карап калышты. Сиздер айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Тукумбаевдин Акай Мерген чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.